Баарыңарды ушу келаткан шайлоонун башталышы менен куттуктап коеюн дедим эле. Анан өзүм дагы эмне себептен бүгүнкү күндө чоң даражадагы кызматта туруп, анан кийин шайлоого аттанып атат деген көп суроолор болуп атат. Ошого өзү оозуман айтып коеюн деп аттым эле. Мен негизи 95-жылы Талас областынан депутат болуп, мыйзам чыгаруучу палатага келгенде 2 жыл иштеп туруп, анан кайта органга Ош областынын начальник КГБ болуп кеткем. Мен ошондо айткам, мына Турсунбай Бакир уулу, Адахан Кимсанбаевичке, Ишембайга баарыбыз оппозицияда болчубуз. Бирок мен ошондо айттым, мына 2 жыл иштедим депутат болуп. Мен өзүм профессиональный жумушума кеттим деп кеткем. Бүгүн деле өзүм профессиональный жумушумду аткарып атам. Бирок менин башка партияларга кошулбай, именно бүгүнкү күндө оппозиция маанайында жүргөн партияга келгеним себеби бул бүтүн Кыргызстан бүгүнкү күндөгү ушу чогуу бир команда болуп күрөшкө аттанып атабыз. Чогуу бололу деп келдик бу жерде. Бизге мандат, мансап эмес. Бизге ушу Кыргызстандын эртеңки келечеги бизге маанилүүрөөк. Бүгүнкү күндө 3 партия, мына биз бийликтин партиясыбыз деп аттанып атат. Бул биримдик. Мекеним Кыргызстан. Кыргызстан эми замандаштагы кошулуп алыптыр. Бардыгы биз президентке кирип чыктык, президенттен бата алдык деп чуркап жүрөт. Бунун бардыгы көбү аферисттер. Жетип алып туруп ошол жака иш кылабыз деп атат. Мен айтып атпайм, тарых өзү көрсөтүп атат. Бир партия эч кимди эч качан коргой алган эмес. Ошон үчүн мен айтат элем. Жанагы 3 партиядагы, мына карасаңар, байлык менен келатат. Кайсы жерде кадыр ким менен сүйлөшпөсөң, Facebook болобу, калган жерде болобу, же выступление болобу, бардыгы айтып атат. Бирөөсү чыгып алып туруп 20 миңден алгыла деп атат. Экинчилер болсо айтат, мынча акчаны папырат уже бардыгына берип атат дейт. И бардыгы айтат, биз бийликчилбиз дейт. Чынында айтканда, булардын бийликчил эмес. Булардын бүгүнкү күндө хозяйыны бир эле киши. Бул жанагы криминалдын анабашы Коля Киргиз деп коет. Ошонун алдында бардыгы шестерка. Ошо менен чуркап жүрүшөт. Мен айта турганым, бүгүнкү күндө криминализация болуп атат. Криминал бийликке умтулуп атат. Өзүнүн кишилерин жөнөтүп атат. Бирок кимди жөнөтүп атат? Активный ОПГнын мүчөлөрү эмес. А жана шныр деп коет да буларды мындай. Жиберип койгон. Ошолордун алдыңкы сабы келип атат бардыгы. Биз эмне себептен Совбезде өз убагында министр здравоохраненияны жумуштан ала албай койдук. Чолпонбаев дегенде. Пандемия болот, мындай вирус келатат деп туруп Абылгазиев барды. Просто жанагы жигит Чолпонбаев деген депутат болуп жүргөн Хоп деген паганяласы бар, Крим чөрөнүн жигиттин акеси. Ошого эч кимдин алы жетпей койду. Абылгазиев. Мына эми Абылгазиев каякта өзү? Ал соттолуш керек. Анын артында көп нерсе бар. Бирок ошондой моменттер аябай көп да. Ушунун бардыгы биз Кудай буйрса депутат болуп барсак, парламентке расследование кылып, ошол жерде айтыла турган сөздөр.